Замирбеков Толубай. Ошо карап көрөсүңөрбү ошону? Делегаттарды жайгаштыруу процесси башталды. Достор, 2022 жылдын август айында өтө турган эл аралык жаштар саммитинен сиздерге кыска чагылдырам. Саммит 3 күн болот. Өзүңүздөр көргөндөй азыр президенттин иш башкармалыгынан, президенттин гаражынан автобустар менен келдик. Чолпон Ата шаарына программа 3 күндүк кабыл алынган. Ошол программаны алганда сиздерге бир аз кыска чагылдырып берем. Мынакей делегаттар менен ушул комнатага жайгаштык. Көлгө кеттик биз. Көлгө түшүп келели. Биринчи күн пляжга кетип атабыз. Кечинде саат 8-де Айкөл ресторанында кечки тамактануу болуп экен. Ага чейин биз пляжга барып келе коелу деп атабыз. Резиденцияда кетип атабыз. Делегаттар болуп. Делегат Жанар Жаныбек уулу. Салам алейкум. Азыр кечки тамактанууга кетип атабыз. Резиденциянын ичинде эшиктер тагынып. Сиңар көрөсүзбү Жанар? Көрсө көрөсү. Бараңарга кутман кеч. Болот Дүйшеналиевдин подписчиктерине салам. Свайпай вверх деп койсун. Мынакей куршет болуп атат. Тамаңар тартыбызбы жигиттер? Жеп аткан жерди кесип койбойбу? Жок, эч нерсе болбойт да, ошо процессте. Звездалары бар көрөт го. Эң эле простой сеники. Сенден кийин меники. Чолпон Ата шаарындагы президенттин резиденциясы. Сиздерге кечки көрүнүшүн көргөзүп коеюн. Кутман таң достор, бүгүн 12 август. Эртең-эрте суга түшкөн кетип атам пляжга. Эртең-эрте суга түшкөндөр аз. Бирок көбүнчөсү ушу эртең мененки чыккан күн нуру адамга аябай пайдалуу дейт. Көбүнчөсү орустар көп жүрөт пляжда. Аз байкайбыз. Эч ким жок эртең-эрте. Бул жакта өзбек туугандарыбыз эки жакташып туруп сыйрап атыптыр. Достор, азыр городской пляжга кетип атабыз. Чолпон Ата шаардык пляжы. Өзүңүздөр көргөндөй, орустар пакеттерин көтөрүп кетип атат. Бул шаардык пляжга келсеңиздер, бюджет жагынан орточо мындай жайпа базарлар бар. Эми шаарда кадимкидей бир кыска эле кичинекей эле көчөдө. Бирок арзан. Пляж өтө деле алыс эмес. Жөө басып келип эле кирип кетесиздер. Пляжга кире беришти эч ким тоспойт.
Turistler görgende. Okey, jalan. Olsa. Göl büttü. Hazır үйгө баратабыз. Эртеңки тамактануу. Меделек көрүш тамактанып атабыз. Жакынкы убактарда эл аралык саммит башталат азыр. Саат 10-да. Биз президенттин резиденциясында кетип баратабыз. Бул саммитти жаштар уюштурууда. Эл үмүтү саясий партиясынын лидерлери биз делегат болуп эле келдик. Ошо саммитке делегат болуп саммит 4 темада талкуу болот. Бул дүйнөдө жаштардын орду, дүйнөлүк экология, жана башка бир эки тема бар, аларды унутуп калдым. Катышуучулар Кытайдан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Россиядан жана башка ири өнүккөн кошуна мамлекеттерден келет экен. Азербайжандан деп да уктум. Резиденцияны жууп тазалап турушат экен. Бул жакта атайын конгресс холл бар экен. Ушул отурумдарды өткөрө турган мына оң тарапта. Ушул жерде болот. Iya. Арта машина жеп. Түшкү кофе брейк. А Нурджану надо было взять. Нуржан түшкөн эле барсаң чеде. Тамашадан. Поехали. Калагул, как будто не спали. Я не спал еще вообще. Алло. Теперь разрешите вам немного сказать о регламенте нашей работы. Мы с вами постараемся буквально за 1,5 часа успеть завершить нашу панельную дискуссию. И за это время я думаю, студентов, а также для иностранных студентов. They provide training for Основываясь на определенную, так скажем, тему, могли правильно выбирать подход к этому вопросу. Послушать действительно опыт людей. Okuduğumuz soruya ilgili olarak gençler girişimciliğe başlıyor ama yolun başında Конечно, нужно отметить, что зачастую существуют большие образования, и мы должны предлагать какие-то альтернативы для ее решения. И одним из решений Азыр панелдик отуруш болду. Ошол жерде биз өзүбүздүн суроолорду берип спикерлерге бердик. Жакшы талкуулар болду. Түштөнүүгө кетип атабыз. Түшкү тамактануу бүттү. Пляжга барып жүрөт. Эс алып жүрүшөт. Азыр бир аздан кийин президенттер сууга түшкөн сиздерге текстти көргөзөм. Бул жерге бир аз биз да тыныгып алайлы.
Достор Чыңгыз Айтматовдун повестиндеги ак кеме. Аты дагы ак кеме экен. Бул дагы президенттин иш башкармаларында резиденциядагы атайын суу кемеси окшойт. Резиденциянын 9-корпусу экен. Бул жерде ошол иштегендер жайгашкан жер окшойт. Бул жагында темир тосмо бар экен. Эмнегедир наркы бетине өтө албай койдун. Наркы бетинде ушул пирс бар болчу. Жетекчилер, мамлекеттик жетекчилер, келген коноктор ушул пирстен сууга түшчү. А бул жакта дагы бир пирс бар экен, өзүңүздөр көргөндөй. Ал пирсте жөнөкөй эле жарандар жүрө тургандай эле көрүндү мага. Здравствуйте, приятного отдыха вам. Өзүңүздөр көргөндөй тыйын чыккандар жүрөт. Достор, бул жерде дагы бир мекеме бар экен. Президенттер түшкөн пирске жакындап калдык. Ошентип сиздерге мен президенттер түшкөн пирсти көргөзгөнү калдым. Президенттин пирсин жакшы жасаптыр. Мына тарапта кафелер төшөптүр. Гүлдөр. Достор. Кыргызстан жаратылышы сөз менен айтып жеткире албайсың. Өтө жакшы. Отургучтар бар экен. Президенттер ушул жерде сууга түшүп, сүйлөшүп. Макей, достор. Технологии и в рамках политического университета для подготовки IT-специалистов. Поэтому, конечно, имея определенный опыт, могу сказать, что с друзьями сейчас говорили о... Какие именно экономические просторы для Кыргызстана в рамках данных проектов видите вы? Пожалуйста. Да, спасибо вам большое. Всех приветствую еще раз. Дорогие гости, очень интересно сидеть в кругу вас. Касаемо данного вопроса, я отвечу, наверное, все-таки коротко. Хочу сказать, что мы, молодежь, в первую очередь должны все быть реалистами. То есть это проект очень глобального масштаба, я считаю. Если данный проект реально реализуется, не просто на бумаге и на каких-то встречах и на словах, а действительно на деле, то, естественно, он принесет огромные экономические выгоды, в первую очередь, для нашей страны. Имеет жизненное важное значение для эффективной жизнедеятельности нынешнего и будущих поколений. Мы уверены, что молодежное предпринимательство напрямую влияет на экономический рост и на развитие государства в целом. Мы убеждены, что коммуникация молодежи на глобальном уровне играет существенную роль для достижения целей устойчивого развития мира. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Огромная благодарность представителю Китая Туорпи, а следующее слово передается представителю Венгрии Лило Илона.
ошол негизги ажарымдардын сүрөттөн сарса сиздер үчүн баса берип айтып берчү. Осы пластмасс бүтүндөй айта карайбыз. Ордасы негизи сиздин бардосун боюнча алып караганыбызда чалак тектер болсо 176 коду. Созум сен багамын каршы. Жок фантазия биздер. А вот так, когда мы устраивали этот, да, был вода на это крылья. Это таныш болот ана. Да, дедим. Стаканын сүрөткө чөктү. Как раз ана видеону. Более 3000 мазаров, без предотвратительных половников, и половина из них из этих мазаров. Ошентип биз Рух Ордону көрүп чыктык. Азыр саммит аяктап калды. Достор, уш менен эл аралык жаштар саммити аяктап калды. Азыр биз Рух Ордодон чыктык. Кечки тамактануу. Бул автобустарга отуруп кечки тамактанууга барабыз. Ошол менен жаштар бардыгы ынтымагын бекемдеп, дүйнөгө тынччылык каалап, ушундай жакшы иш-чара болду эл аралык деңгээлде. Көрүсө эми кийинки саммиттер спикерлер өздөрүнчө сүйлөштү. Спикерлердин ортосунда сүйлөшүүлөр болду окшойт. Биз ал учурларга күбө болгон жокпуз, бирок кийинки бөлөк өлкөлөрдө боло турганын маалымдашты. Достор, анда сиздер менен көрүшкөнгө чейин дүйнөбүздө тынччылык болсун, жер шарыбызда экологиялык тазалык болсун, жаштар өнүгөрүн демекчибиз. Көрүшкөнчө.